Амансыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, күркүрөгөн күз айларында сиздерди өзүңүздөргө бир жагымдуу маанай тартылаган 7 каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасы. Бүгүн сиздерге да кызыктуу конокторду чакырып, кызыктуу маек кылып бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Бийлеп көтөр көңүлдү, өткөрбө бекер өмүрдү, бийсиз адам жашабайт, бийлеп жүрүп өткөргөн алтындай жаштык өмүрдү деп, мынакей күз айларында дегеле мына ушул жакшылык тойлордо, концерттик программаларда өзүнүн бир бии менен жалпы көрүүчүлөрдү өзүнө тарткан. Бүгүн бизде куттуу студиянын коногу Мано Бийчилер тобунун көркөм жетекчиси Манзура. Бүгүн биздин коногубуз Мано Бийчилер тобунун жетекчиси Манзура Кочонова келип куттуу студиябыздын коногу болуп отурат. Арбаңыз, кош келиңиз Манзура. Саламатсыздарбы? Бүгүн студиядан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Ал эми биздин мына ошол урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Мына ошол Пиала Голд чайын сиздерге сунуштайбыз. Сиздер дагы мынушудан рахат алып, бир өзгөчө даамын татып көрсөңүздөр болот. Пиала Голд чайы биздин чай үстүндө сырдашуу программасынын башкы демөөрчүсү. Манзура, кош келипсиз. Алгач бизди көрүп жаткан жалпы кыргыз эли менен амандашып, саламдашалы келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер ушул куттуу студияңыздарга чакырганыңыздарга чоң алкыш айтамын. Жалпы кыргыз элиме баарына тынччылык, токчулук, элибиз тынч болсун дейм. Аябай эле, мынакей эми сөз башынан болсун. Мано Бийчилер тобу деп калдык. Мано Бийчилер тобу деп аталыштын себеби эмнеге Мано, башка ат жокпу дегендей? Ошол суроо көбүнчө берилет. Мано эмнени түшүндүрөт деген маани айтылат да, көп суроо берилет. Бул Мано деген, бул илгерки убакта Мано деген бир сүрөтчү баланын атынан коюлган. Эстесеңиз, бизде СССР убагында Мано деген бала сүрөтчү баланын колун тепселеп кеткенде сол кол менен тартканда, ошол атактуу сүрөтчү баланын кинодон алынган. Анан биз деле ошол сыяктуу ошол сыяктуу биз деле аракет кылып, биз деле элге таанылуу ансамбльдерден болобу деп Мано деп ат ыйгарганбыз. Атайын ырымдап койгонсуз. Ырымдап койгонбуз. Эми баягы айтканда биз деле нолдон баштап бир өзү көтөрүлөлүк, жогорку деңгээлге жетелик деген ниет менен койгон экенсиздер. Чындыгында Мано би тобу канча жыл болду түзүлгөнүнө, канча жылдан бери ушул топту түзүп, көркөм жетекчи катары топту алдыга сүрөп иштетип келатасыз? Мано би ансамбль би тобуна быйыл 15 жыл болду. Түзүлгөн 15 жыл болду. Былтыр 2022 жылы 12 майда Курчак театрында 15 жылдык марекебизди бердик, концертибизди чоң деңгээлде бердик. Бул түзүлгөнүнө 15 жылдыктын ичинде тарыхында ортодо 3 жыл тынугу болуп калды. Андан кийин уже турмушка байланыштуу кичине алаксып калдык дегендейчи. Ошентип атып биз ушул 15 жашка толуп калыппыз. Ошол 2022 жылы концерт бердик. Кудай буйруса, быйылкы жылда да 2023 жылы концерт беребиз деп даярданып жатабыз. Топко мүмкүн бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр кызыгып жаткан болуш керек. Бул кандай топ болду экен? Канча жаштан баштап кабыл алат? Бул топко кайсы жакка кайрылсак болот деп. Негизи эле ушул топ кайсыл жактарда бар? Сиздердин баягы офис деп коелу, анан өзүңүздөрдүн мекемеңизде студияңыздар. Анан канча жаштан баштап кабыл алып баштайсыздар бул топко? Азыркы учурда менде 300 бала бар. 3 жаштан 35 жашка чейин, 50 жашка чейинки эжелер, апалар катышса болот. Азыркы учурда 3 жаштан кабыл алабыз. Биздики азыр Бишкек шаарында бар, Токмок шаарында бар, Жалал Абад областынын Алапка районунда да бар биздин жылалыбыз. Калуучулар келсе катышса болот, ар дайым эшигибиз ачык. Калуучулар 3 жаштан баштап
55 жашка чейин 55 жашка чейинки урматтуу телегөрүүчүлөр уктуңуздар. Эгерде сиздер дагы баягы той жакшылыктарга барып жакшы бийлей албай жатсаңыздар, Мано бийчилер тобуна Мансурга кайрылсаңыздар болот экен, а? Албетте. Негизи эле ушул топко келгенде баягы канча жаш болот, жашына чектелбей эле ошол адамдар бийге шыгы жок адамдар да келеби? Билейм деген баягы жакшы ниет менен үйрөнүп кетеби мүмкүн. Албетте. Ал жерде бир улуулары же кичүүлөр деп саналбайт. Кичүүлөрдө деле мисалы үчүн 12 жаштан деле кыймылдай албаган кыздар келет. Ал ансамблдин составы болот да, кыздар. Бизде деген составда 12-15 жаштан 17-18 жашка чейинкилер болот. Съемка, телевидение, той болуп атпайбы? Ошондойлорго ошондой кыздар кабыл алынат 15 жаштан 18 жашка чейинкилер. Ал эми кичинекей группа булар 3 жаштан 6 жашка чейин башка группа болушат. Алар атайын кичинекейлер бөлүм болуп саналат да. Андан кийинки группалар булар ошо 7 жаштан 10 жашка чейинки, 10 жаштан жана айтпадымбы 15 жашка чейинки болуп мындай бөлүнүшөт да, жаш-жашына карашып. Ошого жараша аласыздар. Ошого карата алабыз. Ошол убакта эле азыркы убакта бий тойлордо, концерттик программаларда кандай иш-чара болбосун, маданий иш-чаралардын баарында эле бий менен ачып, бий менен жабып атышат. Алга бир өзгөчө бир азыркы убакта эми борборубузда эле бий топтору көп да. Биринен бири өтөт, биринен бири формасы өтөт. Ошол убакта атаандаштык пайда болот. Анан формаларды кандай убактарда кандай кылып тиктиресиздер? Көбүнчө кандай формаларга базым жасайсыздар? Ооба, албетте азыр бий топтор аябай көп. Биздин өзгөчөлүгүбүз, биз тойлор менен көп иштешпейбиз. Биз бир гана чет мамлекеттик иш-чара, мындай фестивалдарга көп катышабыз, балдар тажрыйба топтосун деп. Эми тойго такыр чыкпайм деп айта албайм. Чыгабыз, бирок эми тойго көңүл бура баштадым да. Биздин балдар көбүнчө съемкаларга, жанагы фестивалдарга, эл аралык фестивалдарга катышкан үчүн мындай балдар тажрыйба топтош керек. Эл аралык фестивалдарга катышканда ушундай иш-чараларга көп катышабыз. Анан эми формаларыбыздын өзгөчөлүгү, биздин формаларыбыз улуттук бийлерге көп басым жасаймын. Кыргыз Ооба, улуттук, народный деп, кыргызча улуттук болот да. Бул улуттук бийлерибиз бар. Көбүнчө бардык басымды кыргызчага басым жасайбыз. Биз кыргыз деп ойгонобуз да, кыргыз деп жүрөгүбүз согот да. Кыргыз бийибиз албетте биздин бул гимнибиз. Андан кийинки улуттук бийлерге көңүл бурабыз. Анан менин өзүмүн Мануби элик ансамблде көбүнчө современный танец азы жаштар сүйүшөт. Ошондуктан современный танец танцы да бар, гимнастика бар, классический танцы бар. Ошол 4 бөлүмдө бар бизде. 4 багытта иш алып барасыздар. Көбүнчө ошол кызыккандар кайсы жаатта? Классика же улуттук бийлерге кызыгабы же гимнастикага кызыгабы? Мен ушул 15 жылдын аралыгында мен балдардын өсүшүнө мурун бизде, мен өзүм деле бир белгилүү ансамблде бийлеп чыкканмын. Бизде мурун улуттук бийлерге басым жасачу. Азыркы учурда 5 жылдын ичинде азыркы жаштардын аң сезими өтө башкача. Заманбап бийлерге көп басым жасап жатышат азыркы учурда. Ошондуктан биз деле ошол чет мамлекет бийлерден калбайлы деп, башка ансамбльдерден калбайлы деп биз деле азыркы учурда заманбап бийге басым жасап аткан учурубуз. Жакшы. Мына өзүңүз айтып калбадыңыз жогоруда, мына ошол чет мамлекеттерге биз эми тойлорго азыр көбүнчө базым жасап айтабыз. Чет мамлекеттерде бир конкурстарга, кароо сынактарга, фестивалдарга катышып атабыз деп, кайсы мамлекеттерге барып, канчанчы орундарды алып, ал жакта бир кубанч менен келген күндөр болдубу? Сөзсүз түрдө биз Алматы шаарында 4 жыл мурун Алматы шаарында фестивалга барып, Бийчи жылдыздар деген биздин кыргыз тилинде которгондо ушундай айтылат да. Бийчи жылдыздар. Бийчи жылдыздар деген конкурстан 1-чи орунду алганбыз. Алып келдик. Өзбекстанга бардык. Өзбекстанда деле биз 1-чи орунду алдык. Гран-приге жетпедик, бирок 1-чи орунду алдык. Ошол 2 мамлекетке чыктык. Кудай насип кылса биз эми Турцияга барабыз деген оюбуз бар. Жаңы жылдан кийин Кудай насип кылса. Сөзсүз ушул жерде пайдаланып айтып кетейин, ушул Мануби тобунун спонсору, формасы бардык жанына жардам берген бул ата-энелер. Ата-энелерге терең ыраазычылык.
ата энелер азыр сизди көрүп жатса сүйүнүп калган болуш керек. Ошондуктан баягы эми ар бир ата эне баласы үчүн бар тапканын берет эмеспи. Анан ошонун артында эле ошол баласы бир таланттуу болуп, өнөрлүү болуп чыга келет. Анын артында сиздердин эмгек, сиздердин мээнет, канчалаган түйшөлткөн иш ал жерде. Ошол баягы фестивалдарга канча жаштан канча жашка чейинки бийчилер барды? Биз азыр кичинекей балдарды кошо албайбыз, алыс жолго кыйналышат деп. Биз азыр 10 жаштан 14 жаш, 15 жаштык кыздарды алып чыгып атабыз да. Анан азыр буйруса деген ноябрда, ноябрдын 4-үндө дагы Алматы шаарында фестиваль болот. Ошого кызуу даярданып жатабыз. Буйруса барабыз деп. Мына ошондой фестивалдарга сиздерге чакыруу кайсы жактан келет? Маданият министрлигинен келеби же атайын сиздердин баягы Instagram баракчаңыздардан көрүп, же өзү интернеттен көрүп, анан чакыруу келеби? Кимдер аркылуу барып катышасыздар ал фестивалдарга? Мен айттым го, 4 жыл былтырда барып Казакстанга катышканда биз Казакстанда атайын бий өткөрүүчү атайын бир проект менен иштеген бир Карлыгач деген эже бар. Ошол бизде ар дайым ошолор менен тыгыз байланыш иштешебиз. Ошолор чакырышат, ошолор менен байланышып барып турабыз. Бул бий өнөрү, Манзур айтсаңыз, негизи эле эми бул канча жашка чейин, мүмкүн 17-18 жашка чейин анан баягы кыздар же болбосо жигиттер турмуш куруп кетет, жолдоштору бийлетпей коюшу мүмкүн, келинчеги бийлетпей коюшу мүмкүн. Бул эми түбөлүктүү баягы кесипти айтууга болобу же болбойбу? Албетте, бул бий деген жөн гана эле өзү үчүн бийлеп кое турган бул тармак эмес. Мисалы үчүн Ману ансамблде бийлегенде бизде 17 жашка чыкканда албетте ар бир бала 2 жылдык сертификат менен бүтөт. Кайсыл жерге барса да иште алышат. Эмне жака, кайсы жактында иштейт? Хореографский педагог болуп бүтүп алат. Аны бүткөндөн соң кайсыл жерге барса да бул хореограф болуп иштей алат. Бизде ушул кичинекейинен баштап 17-18 жашка чыгып, бизден бүтүп кетсе, биз албетте биз ошол диплом алып чыгып кетишип алат. Келечеги, бийдин келечеги бар. Ал өзүн гана бийлеп, ден соолукка деле жакшы де, кийинчерээк өзүнүн деле кийинчерээк бул аял затка керектүү нерсе да. Ден соолугуна керектүү. Анан бийди улантып кетсе да болот. Мисалы үчүн менде бүтүрүүчүлөр азыркы белгилүү эле ансамблдерде хореограф болуп иштей алат, иштеп жатат. Мактана алайын да. Мисалы үчүн менде азыр 25 бүтүрүүчү болгон. Ошо 15 жылдын аралыгында 15 бүтүрүүчүмдүн ичинде 10-у азыр жакшы ансамблдерде өз ордун таап иштеп атат. Ооба. Биздин телекөрүүчүлөрдүн дагы мүмкүн ою азыр өзгөрүлүп жаткан болуш керек. Негизи эле биз урматтуу телекөрүүчүлөр азыркы убакта бир жеңил акча тапканды үйрөнбөдүк, ырчылыкка, андан башка бир поварлыкка же бир башка бир кесиптерди тандап атабыз да. Ошол эле убакта сиздер дагы мынакей Манзур айткандай бий кесибин да тандасаңыздар болот. Бир чети өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга жакшы, анан экинчиден ошол Манзур айткандай ошолдун артынан эле өзүнүн окатын таап, үй бүлөсүн багып, иш алып кетсе болот экен да. Сөзсүз түрдө. Толук болот. Ал эми кийинки суроо ошол бий жаатында азыр эмне көп, той көп. Өзүңөр айтып калдыңар башында тойлор канча базым жазып айтабыз деп. Азыр баягы бардык жерлерде мына ошол бийчилер өздөрүнүн эмгектерин жасап, ошол тойдун артынан акча таап, ошолорго формасын алып, башка керек жарагын алып атат да. Жакын күндөрү тойго чыгалы деген бир ниеттер барбы? Албетте. Тойлордо да кызмат кылалы, эми жалаң эле концерттик программаларда эмес да? Туура айтасыз. Бул той деле өзүнчө бир бизнеске айланып кетпедиби? Туура, мен мурун аябай кызыкпачумун. Бир гана мен айтып атпаймынбы, фестиваль, балдарды сахнага чыгаруу менен алек болуп, той басым жазалбай калыптыр да. Албетте карадым кесиптештерди, көңүл буруп калдым. Ошо той жактардан деле аябай тапкандарды көрүп калдым. Мага да кызыгуу пайда болду. Албетте чакырып тамадалар менен иштесем, сөзсүз түрдө тамадалар биз даярбыз. Бизди көрүп жаткан тамадалар болсо, WhatsApp номерин айтып коелачы деп сурап калса, жазып коебуз алдына. Албетте, рахмат. Жакшы, эми мына ошол бийде кичинекейинен алып чоңуна чейин, ошол убакка чейин баягы бардык чыгымды, баягы кийимдерин, алыска барса жол акысын бүт ошол ата энелер өздөрү көтөрүп атабы же кандайдыр бир спонсорлор чыгып, же министрликтен бир атайын бир жардамдар болобу, болуп турабы? Жок.
биздин мамлекет эч качан жардам бербейт. Биздин мамлекеттен жардам сурай албайбыз. Бул частный болгондуктан, эгер биз народный мамлекеттик тараптан ансамбль болсок, биз сурасак болчудай да. А биз өзүбүз жеке менчик болгондуктан биз мамлекеттен сурай албайбыз. Бул биздин спонсорубуз ата-энелер. Ата-энелер бардык жол киресин, кийим кечесин бардыгын ата-энелер чыгап беришет, жардам беришет. Ушулар ата-энелер бар болсун, ушу Мано би ансамблини ар дайым колдоп турган ата-энелердин ден соолугу болсун. Ошол биздин ата-энелер гана. Ата-энелер өздөрү балдар үчүн көмөк көрсөтөт. Ооба, сөзсүз түрдө. Аны эмес, урматтуу телегөрүүчүлөр, биз ошол Мано би тобунун жетекчиси Манзура эжекебиз менен кызуу маекти кичине жарнамалык тыныгуудан кийин кайра улантмакчыбыз. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми кайрадан биз маегибизди улантсак, ошол эле убакта мен жана башында айткандай эле, сиздер ошо мамлекеттик иш-чараларга, баягы ар жерде болуп аткан концерттик программаларга катышып атасыздар да. Анан ошонун аркасында эле бир жардам сурап, бир эмени баягы деңгээлди бийиктетсеңиздер болобу? Ар жактан жардам сурап, көмөк сурап дегендей. Албетте болот. Биз деген мамлекеттик иш-чараларга сөзсүз түрдө катышабыз. Бардыгына катышканга аракет кылабыз. Мамлекет тараптагы эмне болот, баарына катышып келатабыз. Бирок мен эч качан көмөк сурап көргөн эмес экем. Эми буйруса ойлонуп көрөм. Эми баштайм деп коет. Буйруса. Негизи аракет кылыш керек да, аракет кылсаң берекет деп коет. Анан баягы эми ошончо талантты өстүрүп аткандан кийин, ошончо кружокту уюштуруп аткандан кийин, ошончо эмгек, ошончо мээнет кетип аткандан кийин, жогорку деңгээлге дагы көтөрүлүш керек да. Азыркы убакта мына ушу Борбор шаарда эле канчалаган би ансамбльдер, би топтор бар да. Карасак биринен бири күндөн күнгө баягы форма жагынан, би жагынан, ошол эле убакта музыка, кыргыздын бир музыкаларын бир башкача бир стилде чыгарып, укмуш бир жакшы программалар жаздырып атпайбы? Ошондой жакка жетиш үчүн чындыгында баягы өзүңүз айткандай уялбай эле бир жактан жардам сураш керек да. Жалаң эле ата-энелерди карап отура берүү бул деле болбойт болуш керек, Сөзсүз түрдө ата-энелер азыркы учурда бардык эле ансамбльдер ата-энелер спонсорлоручу. Мамлекеттен эле кечке сурай берген уят эле го деп ойлойм да. Анан болушунча бизге деле мисалы үчүн коомдук каналдарда мисалы үчүн бизге колун сунушат, жардам беришет. Аны жок, бизге такыр эле мамлекет жардам бербейт дегенге туура эмес айтам. Жардам берип турушат. Эми буйруса сиз сурооңузга ойлонуп көрүп аракет кылып көрөйүн. 15 жылдык тарыхы бар Мано би тобу. Мүмкүн азыр бизди теледен көрүп жаткан жаш бийди жакшы көргөн, ошо би кружоктордо би ансамблине катышкысы келген жаштар болсо, 15 жылдык тарыхы бар Мано би тобуна кантип тапса болот? Каяктан же ата-энеңиздердин Instagram, Facebook баракчаңыздар барбы? Албетте, бизде деген биздин Бишкек шаарындагы студиябыздын адрестерин айтып кетсем болот да. Бизде Аламидин базарынын жанында студиябыз, Молодая гвардияда, Бишкек шаарынын өзүндө, Чүй менен кесилиш жагында, ошол жерде келип издеп тапсаңыздар болот. Биздин Instagram, Facebooktарыбыз иштейт. Ошокта Мано би ансамбль деп иштесеңиздер таба аласыздар. Урматтуу жалпы ата-энелер, ошо сиздердин балдарыңыздар дагы бир ушундай бийге кызыгуусу артып, же мен ушундай бий кружокко катышат элем, бийлейт элем дегендер болсо, негизи эле жаш бөбөктөр, жаш кыздар көбүнчө бийди жакшы көрөт да. Анан мына ошол Мано би тобуна кайрылсаңыздар болот экен. Атайын Instagram баракчасы бар, жана ушундай Аламидин районунда, жана ошондой эле Бишкек шаарындагы Молодая гвардия Чүй проспектинде дагы өзүңүздөрдүн кеңсеңиздер бар экен, студия бар экен. Ошол жерге барып, сиздерге катышса болот экен. Азыркы убакта бүгүнкү күндө так саны канча бийчи бар сиздердин кружокто? Так санын айтканда 300ге жетет. Бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө.
Алабукада дедиңиз, а? Жалал Абад обласында. Алабукада бар, анан Бишкекте, Токмокто биригип жалпы 300 мынакей. 300 баланы тарбиялаш, алардын баягы саат менен бийлетиш, аларды үйрөтүш өтө эле анда кыйын болсо керек, Ооба, албетте, бир эле мен өтпөйм. Ал жерде хореограф кызым бар, жардамчым бар. Жалал Абад жергесинде бул ал жакта да мугалим эмгектенет. Биз ошолордун атын атап кетпейли, мүмкүн сизди көрүп атса, сүйүнүп калсын. Жалал Абад областынын Алабука районундагы мануви ансамблинин азыр хореограф болуп иштеп жаткан Айпери деген кызыбызга салам жолдойм. Сиз ишиңизге ийгилик, ар дайым колма кол, бутума бут болгон сизге ден соолук. Токмок шаарындагы менин Токмок шаарында өзүм өтөм. Бишкек шаарындагы менин хореографым Гүлзина деген кызым. Бул өтө шамдагай, өтө бутума бут, колма кол болгон ушул кызыма да ден соолук, мануви ансамблине салым кошуп келаткан бактылуу, менен да кыйын кыздардан болуп чыксын деп тилек кылам. Жакшы, мынакей бизди эфирден көрүп атасыз. Жетекчибиз биз жөнүндө айтып өттү, биз мактап өттү деп баягы демине дем, күчүнө күч, кубатына кубат болуп, ошол мано бичилер тоон иш кылышына, алдыга жүрүшүнө өздөрү да агымынан дагы бир баягы айткандай мотивация деп коебу, ошондой болду окшойт. Өзүңүз мен дагы бир ансамбльде бийлеген, белгилүү ансамбльде деп калдыңыз. Канча жашыңыздан баштап ошол бийге кызыгып калдыңар? Мен өзүм бийге кичинекейимден бери бийлейм. 6 жашыма баштап белгилүү ансамбльдерден бийлеп келгенмин. Анан Барекелдүү долбооруна гимнастика боюнча, көркөм гимнастика боюнча мен 2-нчи орунду ээлегенмин. Республикалык, областтык конкурстардан көп ийгиликтерге жетип келгем. Кудайга шүгүр дегиле. Ошол эле убакта ошол бийдин, ошо 6 жашыңардан баштап ошо бий менен келатыпсыңар. Терс жагы, оң жагы болот эми. Мүмкүн кайсы жактары жакшы? Бул бий каршы болгондор болот бийге, Албетте. Бул бий жан дүйнөбүзгө жатып калганда бул бий. Мен мисалы үчүн ойгонсом да бул жеген тамагым, жашоом баары бий да. Мен башка мындай окат кыла албайм. Бул бий мени багып чоңойткон. Денемде ал жашайт да. Ал эми бул бийди жашоодо эмнеге сен деген жашооңдо өзүңдүн сүйгөн кесибиң менен баратканда, туура жолду таап баратканда, сенин жаныңдагы жолдошуң сага ошол бийди сен сүйгөнүңдү билип, сага коштосо, ол өтө бакыт экен да. Колдоо көрбөсө. А жок, сен бийиңди түшүнбөсө, ал өтө жаман экен да. Анан мен ойлойм, жолдошуңар деги эле ошо багы каршы болдубу? Башынан эле сен бийлей бер, бийлеп жүрө бер деп. Жок. Макулдугун берди. Каршы болду да. Ошондуктан мен көп пауза болуп ортодо ийгиликтерге аябай жетип келатканда артка тартылып калаттым да. Ийгиликке жетип келаттам, артка тартылып калаттам. Мындай кичке балдарым болуп калгандыктан жетише албай калган убактарым болду. Кыйынчылык болот сөзсүз түрдө. Булар ойлошот, мисалы үчүн ойлойт да көп элечи, мындай бий топтогулар мындай бийлетип коюп эле акча таба берет депчи. Жок, артына канча деген көз жаш, канча деген жашоо, канча деген балдар менен иштөө, канча деген кыйынчылык бар артында. Анын артында өзүңдүн үй бүлөң бар. Мисалы үчүн менин балдарым айтат да, апа, сиз эмнеге бийдеги балдарды жакшы көрөсүз, бизге көңүл бурбайсыз дейт да. Кичинекей эле балдарым ушинтип айтат. Чын эле мындай карасам, эртемеден турам, өзүмдүн студияма барам, кечке чейин ошол менен алек болот экем, балдарыма көп көңүл бурбайт экем да. Ошон үчүн аял затка өтө эле кыйын, бирок өзүң сүйгөн жумушуңду сүйүп иштесең, ал өтө даңдуу да. Анан ошон үчүн айтам, бир гана эле айтайын, ушул хореограф кыздардын, жаш кыздар, эгер силерди түшүнгөн, маданиятты силерди ар дайым алыга умтулткан жолдош тандагыла деп айтмак. Өзүңөр менен чогуп жүргөн бийчилерди тандагыла деп. Албетте. Негизи эле ошол аял заты деп калдым. Аял заты назик болот, анан чай ичкенди жакшы көрөт. Анан сиз үйдө кандай чайды колдоносуз? Пияла чайын ичип көргөнсүзбү?
пиала чайды ооба колдонуп көрөт. Жагат. Алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул пиала чайын сизге белек берели. Үйгө барып дагы бир даамын татып көрүңүз. Мүмкүн жагып калса, такай ушул пиала чайды келген конокторго, студияга келген бир татына калган меймандарга ичирип турасыз. Ушуну сизге берелик. Рахмат. Анан студияга келип, ушул Мано Битоо боюнча атайын бир маек куруп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Бизди көрүп жаткан, азыр теледен көрүп жаткан жалпы биздин көрүүчүлөр дагы мүмкүн сизге байланышка чыгып, мен кызымды билет элем, мен баламды билет элем, аласыңарбы деген чалуулар болушу мүмкүн. Ошо студияңызда кенее берсин, 300 болсо 600 окуучу болсун дегендей, анан сизге бир эркин микрофон берели, ошо менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлы. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик, ушунчалык көңүл буруп бизди чакырып, биз ушул маданият чөйрөсүндө ушул көңүл бурган бизге өтө бизге мындай кепишке бөлүнүп чыгарган кишисиңер. Бул телеканалга ыраазычылык баарыңыздарга, сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Экранын аркасында иштеп аткан ар бир эжелерибизге чоң таазим. Силердин да жумушуңар оор, түшүнөм. Кыргыз элиме ден соолук, тынччылык, ушул биздин балдарыбыз келечекте кең деген кыргыздын тынччылыкта чоңойгон балдардан болуп чоңойсун, элим жерим тынч болсун, ийгиликтерге жете берелик, мамлекетибиз өнүгүп өсө берсин. Рахмат, сизге да ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү чай үстүндө сырдаашуу программасында коногубуз Мано Битоонун жетекчиси Манзура Кочонова болду. Мына сиздер да ошол балдарыңыздарды бийик жогуна алып барууну кааласаңыздар, мына ушул эжекебизге кайрылсаңыздар болот. Сиздердин балдарыңыздарды мыкты бир бийчилердин катарына кошконго толук ишенебиз. Ал эми сиздер үчүн дагы биздин 7 каналдын эшиги ачык. Ар дайым келип туруңуздар, жаңылыктар болсо бөлүшүп туруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар, сак саламат болуңуздар.